Урматтуу теле көрүүчүлөр, Сана телеканалы Таңкы Кыргызстан клиптин алдында ушул гүлдөрдү сиздерге көрсөттүк элек. Ушул гүлдөрдү жасаган инсан мына бүгүн бизде конокто болуп турат. Акмарал Исраил кызы, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келип алдыңыз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жакшы. Анан ушул гүлдөрдү кагаз менен, салфеткалар менен жасайт экенсиз да? Ооба. Буга эмне себеп болду, эмне түрткү болду дегендей. Себеби мен кичинекей бала чагымдан эле мындай көптөгөн нерселерди үйдө жасап, үйдү кооздоп койчумун да. Анан бул гүлдөрдү жасап жатканыма 3-4 ай эле болуп калды окшойт. 3-4 ай болуп калды. Анан кандай жыйынтык болуп атат дегендей. Жыйынтык негизинен досторума, анан бир туугандарыма белек берерди өзүм эле жасап, колдо жасап белек катары берем. Андан сырткары башка инсандар да заказ берип, жасап бер деп айтышат. Аларга да белек катары жасап берем. Бүгүн бизге көптөгөн гүлдөрүңүздү конок алып келиптирсиз. Анан айтсаңыз, ушул гүлдү алсак, мына урматтуу теле көрүүчүлөр, Акмарал, ушул гүлдү жасоого канча убакыт кетет? Бул гүлдү жасоо үчүн негизинен 1 сааттан ашык же 2 саат кетиши мүмкүн. 2 саат. Ооба. Кененирээк жасаганда 2 саат кетет экен, Ооба, кененирээк 2 саат. Бул жаңылбасам роза гүлдөрү экен, Ооба, роза гүлдөрү. Роза гүлдөрү. Ар бир розага канча кагаз коротулат дегендей. Канча салфетка коротулат дегендей. Негизинен азыр бир розага туурасы 7 сантиметр, узуну жарым метрден ашык кагаз кетет да. Кагаз кетет. Бул букет экен, жаңылбасам. Ооба, букет. Бул эмне болгон букет? Кандай букет, ушул жөнүндө кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Ушул эле гүлдөрдү букет катары да жасап койдум да. Негизи бул гүлдөрүңүздү байкасак, роза гүл экен, Ооба, бар эле роза гүлү. Бардыгы роза экен. Анан эмне үчүн ушул роза гүлүн жасап атасыз деген суроо болуп атат да. Себеби башка гүлдөргө караганда коозураагынан жакшыраак көрүнөт го. Роза. Ошонун себебинен ушуну тандап алдыңыз, Ооба. Башка деле гүлдөрдү жасай аласызбы? Ошол эле ромашка. Ооба, баарын эле жасай алам. Анан Бирдей эле мемеден. мисалы үчүн заказ бергендер болуп атат деп атпайсызбы? Ооба. Алар көбүнчө ушу розаны заказ беришеби же мага ромашка гүлү керек эле же? Жок, азырынча бар эле розаны заказ беришип жатат. Демек, ромашка гүлүн заказ берсек, ошону деле жасап бере бересиз. Ооба. Айырмасы жок экен. Анан дагы алдыда кандай пландар болуп атат? Дагы кагаз менен эмес, балким газета менен гүл жасайын деген пландар болуп атабы дегендей. Өзгөчөлүк. Жок, негизинен газетадан анча көрүнбөй калышы мүмкүн, себеби бул кагаздардан ар кандай каалаган түстө жасашың мүмкүн да. Ал эми коробкаларында каалаган түрдө сатып алып, кооздоп, ушундай бейишим апам деп жазып, анан апама, атама деп заказ беришет, ошолорго карап жасай беребиз. Карап отурсам, башка жандуу гүлдөрдөн булардын айырмасы түбөлүктүү экен булар, Ооба, мисалы үчүн белек катары бирөө мындай табигый гүлдү алып белекке берсе, ал аз дегенде бир жумага чыдашы мүмкүн да. Ал эми буларды жасап, апасына же атасына берсе, ошол үйүндө кооздолуп тура берет да. Бул канча убакытка чейин тура берет? Өңү өчпөй? Эми билбедим, күнгө койсо өңү өчүп кетиши мүмкүн. Жакшы сактаса тура берет да. Көпкө чейин тура берет, Мисалы үчүн бул апа деп жазылып турат, мына урматтуу теле көрүүчүлөр. Ушундай гүлдөрдү жасап келет. Анан буга деген бул коробка менен эле анан бул нерсени сатып алат экенсиз да, Калган бардыгы өзүңүздүн колуңан. Же коробканы да жасайсызбы тууралуу? Жок, коробкасын сатып алам, кагаздар, анан астында палочкалары бар. Аны менен ошо гүлдүн сабын кылабыз да. Акмарал, айтсаңыз, анан мисалы үчүн бул гүлдөрдү алып көрсөк, бул сабы дагы бардыр го. Сабын жаңылбасам зымдан жасайсыз, Жок, зым эмес, таякчадан. Таякчалардан жасалат, Анан үстүнөн Сыртынан оролот. каттап чыгат экенсиз, Килейлеп. Жакшы. Жыты жокку? Тамаша. Анан буга атайын жыттарды дагы себеп койсо болобу? Өздөрү себеп алса болот, себеби ар бир адамдын немеси, табият ар башка да. Ооба. Бирөөнүн аллергиясы болушу мүмкүн. Ошондуктан эч кандай жытты жок эле берем. Мисалы үчүн мага кагаздан жасалган бирок жыттуу гүл керек болуп атат десемчи.
анда жасап бере берем. Жасап бере бересиздер да? Заказ кылгандарына байланыштуу, Жакшы. Анан алдыда да кандай пландар болот ушу гүлдөр, кагаз гүл аркылуу эмне кылып ийсем деген. Бир нерсе ачып ийсемби? Алдыда азыр жакшы эле бизнес баштадым, бирок келечекте максат ойлорум бар. Ушул каникулдан кийин сентябрь айына жакын ушу Бишкектин бир борборунан кичинекей жер сатып алып, ошол жерде жалаң гана белектерди, өзүмдүн колдо жасалган буюмдарымды, гүлдөрүмдү коюп бизнес баштайм деген тилек ой максаттар бар. Жакшы. Теле көрүүчүлөрдү да кызыктырып атат болуш керек аябай. Мисалы үчүн апасына, атасына бул гүлдү белекке берүү үчүн мына апа, бейишим апам деген гүл турат. Бул гүл канча сом турат жана канча убакытта даярдап бере аласыз? Негизи мындан кичинекей гүлдөр да болот. Коробкасына ылайык, анан жасалгаласына карата суммасы көтөрүлө берет да. Мындан кичинекей гүлдөр бар, алар 500дөн өйдө ошондой, бирок негизи мына апа, ата деп жазылгандары 1,5 мыңдан болуп жатат. Бул 1,5 миң сомго алсак болот, Коробка, бул эң чоң коробка же мындан чоңдору да бар? Ушул эле бар. Эң чоң, Эң чоңу ушул. Кичинекейлер бар. Ал эми бул гүлдү канча сомго алсак болот? Бул гүлдү жөн эле бөлмөнү кооздош үчүн эле жасап койдум, бирок мындай сата элекмин да. Жок, эми ушундай чакан букет керек болуп атат, мындай кармап, жана үйлөнүү тойдо ыргытат элем дегендер болуп калат. Ошолорго. Андайларбы? Андайлар 500-600 болушу мүмкүн го дейм да. 500-600 болушу мүмкүн. Ал эми бул букетчи бул букет? Бул букет 700 болот го дейм. 700 сом болот, Букеттер баары эле арзан. Ал эми коробка менен жасалган гүлдөр кымбатыраак болуп калат. Бул коробкасы өзү эле 500 сом болсо керек, Жок, коробкасы 300-350ден сатып аласың да. Ар кандай түстөгүсү, каалагандай. Жалпы теле көрүүчүлөргө кызык болуп атат болуш керек. Мисалы үчүн ушул 1,5 миң сомдук гүлгө канча чыгаша кетиресиз? Чыгаша негизинен Коробка 350 сом, анан канча кагаз кетет дегендей. Бул таякчаларда сатып аласыздар туурабы? Негизинен коробканы, анан кагаздарды рулон менен сатып алабыз да. Кагаздар, андан сырткары таякча палочкалары бар. Анан үстүндө жазылган мына апа дегенде да булар заводской болгондуктан аны да сатып алыш керек. Анан мына бейишим апам деген жалпы сатып алганда 1000ден ашык сумма кетет. Өзүмө 200-300 ошондой болот да. Демек ошондой эле кол эмгекке. Кол эмгекке аз эле акча кетирет экенсиз да. Бирок 2 саатта даярдап коет экенсиз муну, 2 саатта. Буюрса эгер дүкөн ачып калсак, анда мындай баасын көтөрөбүз деген ниеттер бар. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Анан айтсаңыз, бул дүкөн ачып калсаңыз башка дагы гүлдөр болобу же бир гана роза болобу? Башка гүлдөр болот, түрлөп жасап коюп коебуз да. Жакшы. Анан өзүңүз эле жасайсызбы азыр буларды же жардам берген кимдир бирөө барбы? Жок, өзүм эле жасайм. Ошол окуудан сырткары азыр экзамендер башталып калды. Экзамен болбой турган күндөрү заказ алып, аларды тапшырам. Ал эми ушул жакын арада айылга кетип жатканыма байланыштуу заказ деле албай Тынчылап турасыз. Жакшы. Бирок заказ берип жасап берчи дегендер көп болуп жатышат. Жакшы. Булар деген кагаздар салфетка турабы, жаңылбасам? Жок, булар гафр кагазы деп аталат. Бир рулону 2 метрдей ошондой болот да. Анан кесип алып эле жасай бересизби? Кесип алып. Бир рулондон 10го жакын гүл жасалат ошондой. Жакшы, жакшы. Бул бизнести баштап атканыңызга аз эле убакыт болуптур да. Аз эле убакыт болду. Демек, кандай жыйынтык болот деп күтүүдөсүз? Жыйынтык жакшы эле го дейм, себеби мындай колумда бир өнөрүм бар. Анан каалаган убакта жасап, сатып. Жакшы. Буга чейин өзүңүз көрүп жүрчүңүз беле? Борбор Сарыбыз, Бишкекте ушундай гүлдөр барбы, сатылабы дегендей? Жок, билбейт элем. Көргөн эмессиз, Жок. Ошо мен дагы көрбөптүрмүн да, кагаздан гүлдөрдү биринчи жолу. Жакшы, Мен биринчи азыр бул гафр кагазы салфеткадан анча айырмасы болгондуктан илгери салфеткадан гүл жасап жүргөм. Илгери атам заманда. Жок, эми бир жыл болуп калды окшойт го. Ошондо салфеткалардан гана ар кандай гүлдөр жасап жүргөм. Азыр гафр кагазы деген көп.
Бул гафыр кагазы каяктан сатып аласыз, каяктан келет дегендей? Гафыр кагазы итальянский бар, анан кытайский бар да. Эки түрдө? Ооба, эки түрдүү. Кайсы түрү менен жасайсыз? Эки түр менен деле жасайм. Итальянский бар, алар мындай алтын түскө окшош, бирок суммасы жагынан өйдө турат да. Алтын түскө окшошпу? Ооба, алтын түстө болот. Бул кагаздарга караганда ал итальянский мындай калыңыраак болот да. Анан гүлдүн жалтырап сонун чыгат. Түшүнүктүү. Бул өтө жөнөкөйлөрү ушулар болот. Бул эң жөнөкөйлөрбү? Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, эң кооз сонун көрүнүп аткан гүлдөр азыркы убакта эң жөнөкөй дейт. Анан алдыда дагы мыктылары жасайбыз деп жатышат. Демек, мыктыларынан bundan дагы сонун болсо керек, э? Ооба, буюрса. Жакшы күтөбүз. Анан бул жасалган гүлдөр ошондо китайский гүлдөрбү? Кытайский эмес, эми Материалы китайский, э? Материалы китайский. каражаттар. Бул дагы, э? Ооба, баары деле ошондой. Бар эле. Негизи берки итальянскийди алып жасап көрдүңүзбү? Жасап көрө элекмин. Өкүн Ал материалдан айырма болуп аткандан кийин Айырма. жасаганда да сөзсүз башкача бир нерсе болсо керек. ооба, себеби мындай биринчи заказ алып жатканда айтат да мындай кымбат материалдан жасайынбы же арзанынан деп. Анан ал кымбатыраак болгондуктан мен арзанынан эле жасап берем да. Булар деле сонун көрүнөт, бирок тиги кымбатыраагы андан да жакшы көрүнөт да. Жакшы. Анан мисалы үчүн азыркы убакта бул Бишкекте эле болуп атпайбы? Ооба. Анан башка региондордогу инсандар көп дегендей, алар заказ берип калса кандай болот, кандай жол менен кетет дегендей. Негизи азыр баары эле жакын тааныштарым, группалаш классташтарым болгондуктан алар шаарда жашап, мага заказ беришет. Кийинчерээк алардын өздөрүнүн заказдарын бүтүрүп берем. Алар такси аркылуу атасына, апасына салып жатышат. Түшүнүктүү. Бирок планда бар экен да, э? Мындай региондорго дагы таратуу, жеткирүү деген. Ооба. Жакшы. Буюрса азыр Бишкек шаарында эле доставка кылып, доставкасын өзүм деле алып барып берип атам. Өзүңүз эле көтөрүп алып барып каласыз, э? Жакшы. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы мындай мыкты гүлдөрдү жасай бериңиз, өзгөчө гүлдөрдү жасап, ар бир кыргыз элин кубанта бериңиз демекчимин. Жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилек айтып алсаңыз болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өлкөбүздө дайыма тынчтык жана аманчылык болуп жүрө берсин. Чоң рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жаш, мындайча айтканда бизнес вумен дейбизби, кол өнөрчү Акмарал Исраил кызы болду. Ал эми биз алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин эфирибизди улантмакчыбыз.